Бейиш нуру. Элестетип көрүңүз. Тенистин шаригин жасаш үчүн эле эң алгач шарикчеге ылайыктуу калыпка муктаждык бар. Калыпсыз шарикти жасаш мүмкүн эмес. Кодум эле башка жасала турган нерселер сыяктуу эле. Мисалы, бир жасалма гүлдү жасаш үчүн да алгач калыбын даярдашыбыз керек. Калыпсыз эч мүмкүн эмес. Эми кадимки топуракты карап көрөлү. Бир эле топурактан 500 000 түрлүү ар кандай өсүмдүктөр өсүп чыгууда. Кайсы урукту топуракка таштабайлы, андан ар кандай өсүмдүк бактарак өсүп чыгууда. Бул таң калыштуу кубулушка өзүнүн өзү болду дегендердин көзү менен карап көрөлү. Эгер материалисттер айткандай өзүнүн өзү боло турган болсо, анда топурактын астында өсүмдүктөрдүн санынчалык калыптар болушу керек. Ошол калыптар аркылуу топурак өсүмдүктөрдү жасап жатат дегенге мажбур болобуз. Себеби өтө кооз бир нерселер, чыгармалар пайда болууда. Калыпсыз мындай тартиптүү кооз системалашкан бир чыгарманын, тагыраак айтканда өсүмдүктүн пайда болуусу мүмкүн эмес. Жасалма гүлгө эле формасы белгиленген калып керек болуп жаткан болсо, бул эбегейсиз кооз гүлдөрдүн пайда болуусу үчүн албетте калып керек. Демек, топуракта 500 000 түр өсүмдүк үчүн 500 000 түр калып бар болгондугун кабылдашыбыз керек. Бирок 500 000 түр өсүмдүктөрдүн ичинен ар бир түргө тиешелүү болгон өсүмдүктөр ар башка. Мисалы, алма дарагы бир түр. Жер бетинде канча даана алма дарагы бар? Демек, ошол ар бир алма дарагынын санынчалык калып болушу керек. Тагыраак айтканда, жер бетинде канча даана өсүмдүк болсо, ошончо даана калып болушу керек. Же болбосо өсүмдүктөр жаратылгандан бери канча өсүмдүк жашаган болсо, ошончо сандагы калыптар бар болушу керек. Атүгүл ар бир жалбырагы, гүлү, сабагы, тамыры, койчедеги ар бир бөлүкчөсү ар башка болот. Жер бетиндеги өсүмдүктөрдүн санынчалык эле эмес, ошол ар бир өсүмдүктөрдүн бөлүкчөлөрү үчүн ошол бөлүкчөлөрүнүн санынчалык калыптар бар болушу керек болот. Тартиптүү бир чыгарма калыпсыз жаратылбайт. Топурак бүткүл өсүмдүктөрдүн формасын, көлөмүн, жаралып жаткандагы эрежелерин, гүл, жалбырак, мөмөлөрдү билиши керек. Жана ошого жараша ылайык жаратышы керек. Мисалы, бир чака топуракка кандай өсүмдүктү болсо да эгип өстүрсөк болот. Демек, бир чака топурактын ичинде эле бүткүл өсүмдүктөрдүн калыбы болушу керек. Бул абалды акылы ордунда болгон адам кабыл кыла албайт эч. Демек, бул түрдүү өсүмдүктөрдүн жаратуучусу, устасы Аллах Таала. Алла чексиз чеберчилиги менен ар бир өсүмдүктүн тагдырына калыптарды белгилеп койгон. Чексиз кудурети менен атомдорду, элементтерди бул калыптарга багыттап, ошол макулуктарды жаратууда. Булардын баары анын эрки менен бир көз ирмемде пайда болот, жаралат. Бүткүл мөмө жемиш өсүмдүктөр эң эле тартиптүү кооз жаратылууда. Аллахтын чексиз илиминде ар бир өсүмдүк үчүн руханий жана илимий калыптар бар. Атом, нейтрон, протондор Аллахтын буйругу менен бул руханий калыпка кирип, натыйжада өсүмдүк пайда болуп жатат. Ал Аллах жараткан, кемчиликсиз түрдө бар кылган, форма жана көрүнүш берген. Анын сонун көркөм ысымдары бар. Ага асмандардагы жана жердеги бардык нерселер таспих айтат. Анткени ал азиз жана хаким. Чынында ар бир кооз жаратылган өсүмдүк Аллах Тааланын Аль-Мусаввир деген ысмын чагылдырып турарын көрүүгө болот. Аль-Мусаввир форма берген, кооздугун, кооз көрүнүш берген, жасалгалаган, дизайн кылган, бүткүл жаратыктарды бир көрүнүшкө ии кылган, бири-биринен айырмалап турган өзгөчөлүктөргө ии кылган деген маанилерге келет. Ааламдагы ар бир жаратыкка эң мыкты форма берүүчү, чебер, даанышман Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.